Бекзат Өскөнбай уулу медицина коллежинин 2-курсунун студенти. Ал бала чагынан тарта спорттун волейбол түрүнө кызыгып, көп жылдан бери машыгып келе жатат. Бекзат өзүнүн шамдагайлыгы аракети менен университеттин клубуна чакырылган. Келечекте окуу жайдын гана эмес, Кыргызстандын атын чыгарган белгилүү спортчу болууну самайт. Залга келип, залдан топторду көрүп, ошого кызыгып, кийин өзүмдө аракет кылып тренировка кылып, андан кийин зоналный, районный топтордо ойноп, областка келип, областтан бияктан ошо экинчисин алып калганбыз. Кийин медициналык коллежге тапшырган болчумун. Ал жака тапшырып, ал жактан 1-курстардын оюну болот экен. Ошодо ойноп, ошодон да жакшы жыйынтыктарга жетип. Учурда университет волейболдук клубунда жалпы 24 оюнчу бар. Машыктыруучулардын айтымында мындагы ар бир оюнчу өзүнө жараша артыкчылыктарга ээ. Алсак балдарды клубка тандап алуудагы атайын критерийлердин негизинде жүргүзүлгөн. Ошо жарыялардан окуп, алга чалып, ошодон келдик. Эми бул клуб менен Кудайым буйруса Кошмунун атын чыгарып, ошондой эле Кыргыз Республикасынын дүйнөгө таанытабыз. Кудайым буйруса. Бардыгы жаш спортсмен балдар. Клубдун оюнчулары үчүн бардык шарттар каралган. Алар жумасына 5 күн машыгып, 2 күн эс алышат. Оюнчулардын мелдештерде алдыңкы орундарды камсыздоосу үчүн тажрыйбалуу 2 машыктыруучу алынган. Клуб эми негизинен жалаң эле Ош мамлекеттик университетинин студенттери. Биздин клубтун түзгөнүбүз максаты бул студенттерди өркүндөтүү. Ошон үчүн биз негизинен жаш студенттерди 1-2 курстардын арасынан тандап алдык. Бул келечекте бизге ошо Ош мамлекеттик университетине көтөрөт деген максатта. Анан ошол ушул мамлекеттик университеттин студенттерине чакырып кетебиз. Келип катышсаңыздар болот, келип өзүңүздөрдү көрсөтүп, чемпионаттарга катышсаңыздар болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын арасында профессионалдык деңгээлдеги волейболдук клуб алгачкы жолу Ош мамлекеттик университетинде түзүлдү. Ошондой эле жакынкы күндөрү заманбап спорт таянтчаларды куруу, жаштарга максималдуу шарттарды түзүү каралууда. Аны менен катар эле университеттин 80 жылдыгына карата республикалык деңгээлдеги турнирлерди өткөрүү мерчемделүүдө. Жыл сайын бирден спорт түрү боюнча биз профессионалдык клубтарды түзүп, ордуна коюп, мындай бутуна тургузуп кете берели деген ой болуп атат да. Мунун максаты биринчиден кыргыз спортун өнүктүрүү, кыргыз спортун эл аралык деңгээлге жеткирүүгө университеттин өзүнүн салымы кандай деген суроого жооп берүү болуп саналат да. Ошон үчүн мен мына университет Ошму командасы кечээ биз презентациясын жасадык. Так жол каалаймын. Балдарыбыздын мүмкүнчүлүктөрү көрүнсүн, алар өздөрүн реализация кылсын, жана ушул кыргыз спортуна салымы кошсун деген максат болуп атат. Кошумчалай кетсек, университетте дагы бир айымдардын волейболдук клубу түзүлөт. Бул менен окуу жай жетекчилиги студенттердин спортко болгон кызыгуусун арттырып, спортто өнүктүрүү максатында. Зиягүл Болот кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт телестудиясы.